Assalamu alaikum urmatуу Teskabар kanalının көрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен бүгүн Оштогу Мада айылынын Торгой булак жаңы конушунан сатыла турган жаңы курулган үй көрсөтөбүз. Дарегин билип алыңыздар. Мадыга кирип келгенде РСК заправкасы бар. Каналдан өткөндөн кийин. Андан өтүп эле оң тарапка бурулуп киресиздер. Бул жерде мына бурулушта Торгой булак айылы деп жазылып да турат. Түз жогору чыга бересиздер. Көңүл буруп туруңуздар, алыстабай туруңуздар, урматтуу мекендештер, Тескабардын көрүүчүлөрү. Биз сатыла турган үйгө жетип келдик. Трассада мына ушул Торгой булактын Борбордук көчөсү аркылуу түп-түз бир 700 метрдин тегерегинде басып жогору чыгып келесиздер. Түз жогору чыгып келсеңиздер, мечитке жетпей, оң жакта трансформатор, анын жанында өтө тыккан күкүрттөй курулган жаңы үй турат. Ушул үйдү ээси сатууга коюп атат. Көрдүңүздөрбү үйдүн турушун? Бул үй мечиттин жанында жайгашып тургандар. Мына мечит менен үйдүн ортосундагы аралык болгону 50 гана метрди түзөт. Аматажы атындагы жаңы бүткөн, жаңы ачылган мечит экен тугандар. Көрүп турасыздар. Мечит да аябай сонун курулуп тур. Ушул жердеги Мадыдагы жаңы конуштун элдери, жашоочулары үчүн ибадаткана мечит тугандар. Жанында трансформатор бар экен. Бул жерде суу деле болсо керек. Азыр ээси менин жанымда турат. Бүт барын айтып берсин, үйүн көрсөтүп да берсин. Анда сиздер көңүл буруп туруңуздар. Биз баштадык. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Амансызбы тақсыр, иштер жакшыбы? Шүгүр рахмат. Үйдү чекчейтипсиз го? Колдон келишинче. Качан курдуңуз муну? Былтыр курдум эле. Былтыр курдуңуз. Жакшы курупсуз, а? Бышык кирпичтен курулуп, сейсмопоиз колонналары бардыгы, арматуралар салындыбы? Ооба. Чатырын зор жаптыр, а? Ustalar kayaktan tapıp gelip yaptırdınız? Oşton эле. Oşton эле. Çatır aябай жакшы жабылыптыр. Өстүрмөлөрү, суу түтүктөрү, кар тормуздары бүт бары кагылыптыр тугандар. Анан үйдүн сыртын, ичин шубап эле ички абделкасын баштай бересиздер. Узун туурасы канчага канча? 11,5-га 12. 11,5-га 12. Жакшы экен, а? Подвал да бар окшойт. Подвал бар, Чегараңыз кайсы жерде? Мына трансформатордун ичкери тарабынан дем, а? Ошо ичкериден. Наркы дуалданбы? Ошо дуалдан, Ошодон бияка түз келет экен да? Түз келип, мына бурчка нерге. Бияка бурчка. Ошо жерге. Наркы үйдүн аркасына чейин. Ооба. Канча сотук чыгат? 10 сотук жер. 10 сотук. Кеңир экен, а? Бияктан 10 сотуктан бөлүнгөнбү өзү? Ооба. Жакшы. Зор экен тугандар, мына трансформатордун жанынан. Ушул жерден прямой үйгө тартып свет алып кирип кетесиздер. Үйдүн чатыры өзүңүздөр көрүп турасыздар. Азыр мода болуп аткан асфальт түсүндөгү профнастил тыныке менен жабылыптыр. Алыстан келе жатканда, жолдон өтүп баратканда үй сатылат деп жазылып да турат. Алысырактан көзүм түштү, мына үйдөгү сүрөттөгү үйдүн көрүнүшү окшойт, а? Ооба, 3D'si ушул. 3D'si. Атайын проект чийдирип анан курган экенсиз, да? Ооба. Жакшы, жакшы. Ушул номерларга чалабызбы? Ооба, ушул номерлер. Түшүнүктүү, жакшы. Бияктан подвалга кирсе болот окшойт. Ооба. Дуалды тегиз уруптур. Дуалды тегиз уруптур. Кана, киреличи? Кирип көрөлүчү? Бул жер эми кире бериш экен, а, үйдүн? Мына үйдүн кире бериши аябай жакшы экен. Тепкичтин жарашканын караңыздар. Мына эки жагына, бул жагына да кукушка чыгарыптыр, бул жагына да кукушка чыгарыптыр. Орнамент түшүрүптүр, үйдүн чатыры алдынан көрүнүшү аябай сонун чыгыптыр тугандар. Мына кире бериш. Тепкичке чейин куйдуруп коюпсуз, Ооба. Тепкич дагы куюлуптур тугандар. Чыкканда, кирпич тизилип калыптыр го бу жерге. Тосуп койдук эми жаш бала кирбей. Азыр каягынан киребиз? Арка жагына. Ход барбы? Жан башына ход бар. Бу жерге эми бирөөнү эшик койсок, Ооба. Зор болот экен да. Бул жагы мына, бул жагына баягы гүлдүү темирлер менен перла жасап коесуздар, бул жагына да ошентип жасап коесуздар. Түз кирип чыга бересиздер. Бул жер мына бут чечмеси тугандар. Потологун жасап, бир люстраны илип койсоңуздар, плафон, лампалардан коюп койсоңуздар өтө сонун болот. Бул жакта ошо кошумча курулуш кылганга жер кенен экен. Наркы бурчтан бул бурчка чейин экен. Кошумча эгер очоккана, баня, сарай, парай кыла турган болсо, үйгө улап, бияка айландырып, бери каратып кура берсе болот да. Бактар кылып, Үйдүн биягынан кирет экенбиз да? Бул кошумча эшик очокканагабы? 3 очокко ход жактан. 3 очок биякта болобу ошондо? Ооба, ошол болот. Катар навеси менен, Навеси менен тандыр-пандыр. Жакшы болот экен анда. Бияка подвалга түшүп кетет. Бияк подвалга түшөт. Проектиңиз зор проект экен. Жакшы. Кана, жүрүңчү, кирип көрөлүчү. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Биз экинчи эшигинен кирдик тугандар. Үйдүн ичинде мына курулуштан ашкан жыгач майда чүйдалар бар экен. Буларды туура түшүнүү менен кабыл алыңыздар.
Ошондой болсо дагы сиздерге колдон келишинче тартып көрсөтө беребиз. Коридорда кенен экен, а? Канча метр коридор? Коридору 2 метр чыгабы? 2 метр. 2 метр чыгат. Мына башынан түшүндүрөлү эми сиздерге. Мисалы, мына кирпич жок болгондо негизги эшик ушул жагынан кирдиңиздер деп эсептеңиздер. Киргенде эле сол жакта бир бөлмө бар экен го. Бул жагы эмне болот? Холл. Холл болобу, а? Телевизорлор асылат, дивандар коюлат, Туурабы? Холго. Эс алып отура турган чоң бөлмө экен да. Терезеси да атайын чоң панорамный чоң терезе коюпсуз да. Так, мунун узун туурасы болжолдоп айта берейинби? Айта. 3,5 га 4,5 экен, 3,5 га 4,5. Бул жер холл. Тугандар, мына жери арка түрүндө ачык экен. Эгер жок, холлду жабык кылабыз десеңиздер, анда бул жерге кирпич уруп, мына жерге бир эшик коюп алсаңыздар, анда бул жагы өзүнчө бир комната болуп калат. Бул идея, сунуш. Эми карап көрөсүздөр да. Оң жакта бир бөлмө бар экен. Мына бул кандай бөлмө болот эми? Детский. Күн чыгыш жагында. Спальныйбы бул? Ата-энелер үчүн жакшы экен ушул бөлмө. Кенен чоң бөлмө экен, 2 терезелүү. Мына дарбаза жак, көчө жак бүт баары көрүнүп турат экен да, көзөмөлгө жакшы. Так, көрүп турасыздарбы? Мына бул бөлмөнүн дагы узундугу 4,5, туурасы 3,5. 3,5 га 4,5 спальный бөлмө экен. Фундаменттин ичи толуптур, Жакшы. Эми мына жакта дагы бир бөлмө бар экен. Бул душевой го, Душ. Так, узундугу, туугандар караңыздар. Узундугу 3,5, туурасы 1,5. 2. 2? 2 чыгып калат экен да? Канализация түтүкчөлөрүнө чейин коюп коюптур. Бир форточкасы бар экен. Бул жагы душевой санузел болот. Кенен душевой кабинадан баштап бүт унитазга чейин, кир жуучу машинага чейин баткыдай. Так, эми төрдөгү бөлмөлөрдү көрсөтөлү. Мына бул кандай бөлмө болот? Чоңураак экен. Зал. Залбы? Так, узуну бир 6 метр чыгып калат экен, 6 га 3,5 турбайбы? Мунун терезеси күн чыгыш тарапта экен, жол жакта. Асты подвал экен. Биринчи көргөн эшиктен ошол жагынан кирсе болот экен. Асты бул бөлмөнүкү бүт подвал болуп тур. Мына бул эшиктен наркы бөлмөгө дагы өтсө болот экен. Демек бул зал болду, конок бөлмөсү болду. Мына бул жакта төрдө дагы бир бөлмө бар экен. Бул да чоң бөлмө турбайбы? Бул да спальный экен, Балдар үчүн го бул. Каласа ата-энелер жайгашып ала берсин. Бул дагы чоң бөлмө экен. Так, узундугу канча? Узундугу 5,5 экен. 5,5. 5 деп кое берели. Узундугу 5, 5ке 3,5 экен да, Так, бунун эшиги астында подвал, ал жагынан кирет. Сквозной экен да подвал. Биягынан деле кирсе болот, нар жагынан деле кирсе болот. Аркасында бүт бирден форточкасы бар экен. Жакшы. Асты подвал экен туугандар. Демек, көрдүңүздөр, 1, 2, 3, 4 бөлмөсү бар экен да. Бул жерден крышага, чердака чыкса болот экен, Жакшы, 2 эшиктүү проект тыккан, аябай сонун проект болуп тур, жакшы. Планировкасы мага жакты. Мына жерде казып эми ылдыйга тепкич курсак, анда подвалга кирип чыга берет экенбиз. Мына көрүп коюңуздар. Подвалды. Фундаменттерин жакшы куюптур, Мына будур-будур кылып туугандар, жыга чапалавкаларды коюп, жакшы кылып куйган экен. Форточкаларын анан ончамча түтүкчөлөрүн дагы абалмашып турганга коюп коюптур, жакшы. Эми астын тегиздеп туруп стяжка куюп койсо эле болду экен да. Үстү мына полдун жыгаштарын таштап коюптур, пол кагып аласыздар. Жакын таштаган. Жакын таштагансызбы? Түшүнүктүү, жакшы. Үйдүн артында канча метр калды? 2 метр. Биякта да ушу 2 метрге жакын экен, 2 метр экен, туура, 2 метр. Бияктан эми, маңдайдан бир калитка коюп алсам, ал калды ушул жактан алып келип чыкса деле болот өзү, негизи. Туурабы? Мына өстүрмөлөрүн да аябай жакшы кагыптыр. Бул жака эми кошумча курулуштарды, бак дарактарды пландаштыра бериңиздер. Мына кошуналар көрүп турасыздар. Гиластар, башка дарактар, өрүктөр бүт баары өсүп, мөмөсүн берип турат экен уже. Ушинтип сиздер дагы бир 3-4 жыл мээнет кылсаңыздар бак даракка, жашылдандырууга аракет кылсаңыздар, мына жер сонун бак болуп калгыдай. Суу кандай бул жерде? Суу келген. Суу барбы? Сиз көчө жактабы, кандай? Жакка киргизген мына центральныйдан. Оно шланга эмне шланга? Ошо суунуку ошо. Суу ушул шланга менен келеби? Сиз огородко чейин киргизип алган турбайсызбы анда? Жакшы. Бул жакта сааты менен берилеби беле? 3 саат. 3 саат берилет. Эми баягы суу кампаны толтуруп алганга, бак даракты сугарып алганга жетет экен да зато, туура? Азыр жактан чоңоюп неме? Чоңоюп 5 берилип калды суу. 5 берилип калды. Жакшы экен. Быйыл башталды мына. Жүдө зор. Биякта тапчан бар экен. Муну алып кетесизби же калабы? Сүйлөшөбүз, берсек берип коербуз. Түшүнүктүү. Жакшы. Канча дейсиз эми үйдүн баасын айтыңчы, таксырым? Үйдүн баасын şu 48 атабыз.
$48.000 mı? 48 000 dollar. Kemi bara bolo түшүп бересизби? Сөзсүз болот. Үйдү чекчейтипсиз. Мага проектиңиз өтө жакты. Чекчейтипсиз. Сонун проект болуптур. Аябай сонун проект болуптур. Узун туурасы канча эле? 11,5 12. 11,5 12. Эгер жакса сүйлөшүңүздөр, баасын айтты, $48.000 кеми бар экен. Кызыл китеп документи барбы? Бар полный. Документи бар. Үйлөр толуп кеттир а бияка? Ай, үйлөр толуп кеттир. О, жогор жакта үйлөрдү караңыздар. Мына үйлөр. Көрүп турасыздарбы? Аябай көп толуп кеттир. Дагы 2 жылда көрүпсүздөр да, бул жер шаар болуп кетет. Жалаң особняктар курулуп тур өзү да. Түптүз 700 метр бассаңыздар трассага чыгасыздар туугандар, Торгой булактын поворотуна, заправканын алдына. Маршрутканы ошол жерден күтүп туруп, транспортту анан шаарга каттай бересиздер. Маршрутка кирет неге жакында. А бияка киреби? Неге келет. Жакында. Жакында келет деп атат. Түшүнүктүү экен анда. Жакшы. Кимге болсо да насип кылсын. Биз колдон келишинче бардык маалыматтарды жеткирдик. Айта турган эч нерсе калып кетпедиби? Айттыңыз ошо бардыгын эле. Бардыгын айттык, жеткирдик, Анда бизден ыраазы болдуңуздар, туугандар. Аманчылыкта көрүшөлү, аракетиңиздерди кыла бериңиздер. Ушул мечиттин жанында аябай жакшы экен. Мечиттин жанынан үй, жер насип кылуу, насип бул бардыгыбызга насип боло бербейт туугандар. Аракет кылыңыздар, насип кылсын, тойлор болсун. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.